Кутмандуу күнүңөр менен балдар. Бүгүнкү сабактын темасы чыр чатаксыз жашаганды үйрөнөбүз деп аталат. Биздин сабактын максаты карама-каршылыктуу кырдаалдардан позитивдүү чыгуу технологияларын пайдалануу көндүмдөрүн калыптандыруу. Жашоодо биздин көпчүлүгүбүзгө чыр чатактын катышуучулары болууга туура келет. Чыр чатак жөн эле жерден келип чыкпайт. Чыр чатактын себеби эмне болот? Чыр чатактар ар кандай жагдайлардан улам келип чыгат, бирок баарынын себептери окшош. Максаттардын, каалоолордун, баалоолордун дал келбөөсү, башкаларды урматтабагандык, мамиле түзүүнү билбегендик. Конфликт, латын тилинен конфликтос, кагылышуу, бул карама-каршы кызыкчылыктардын, көз караштардын, умтулуулардын кагылышуусу, күрөшкө алып келүүчү олуттуу пикир келишпестик, курч талашып тартышуу. Окумуштуулар чыр чатактардын бир нече түрүн аныкташкан. Эң эле кеңири жайылганы башкарууга мүмкүн болбогон кагылышуу. Мисалы, автобуста сенин бутуңду кимдир бирөө басып алды. Сен болсо уятсыз, карасаң кечирим да сурап койгон жок деп нааразы болдуң. Эми болсо тигил дагы жооп берүүгө мажбур болот. Такси менен жүрүш керек. Жыйынтыгында бул мушташууга чейин жетиши мүмкүн. Кагылышуунун дагы бир түрү муздак чыңалуу же ички кагылышуу. Ал кезекте турган адамдарда кимдир бирөө өз укугунан пайдалануу менен бардыгынан озуп кетүүгө аракеттенгенде келип чыгышы мүмкүн. Мисалы, ардагер өзүнүн күбөлүгүн көрсөтөт, адамдар унчукпай турушат, бирок алардын ичинде бардыгы кайнап жатат. Эми болсо бирөө чыдабай кетти дагы каршылык көрсөтүү, кезекте тургандар аны колдоп кетишти. Ошентип жаңжал чыгып кетет. Үчүнчү дагы түрү бар. Бул адам мамиле түзүүнү каалабагандыгын айдан ачык көрсөтүп жаткан обочолонуу. Мындай кагылышуулардын зыяны эмнеде? Чыр чатактардан адамдардын кадыр баркы жабыркайт, нерв, жүрөк, кан тамырлар жапа чегет. Ошондуктан кагылышууда туура жүрүм-турумду карманууну сөзсүз үйрөнүү керек. Кайсы гана болбосун чыр чатакта катышат. Оппоненттер, башкача айтканда, катышуучулар. Кагылышуунун предмети тараптардын пикир келишпестигине алып келген нерсе. Чыр чатактуу кырдаалдардан чыгуунун эрежелери башкалардын катачылыктары тууралуу эмес, өзүнүн сезимдери жөнүндө гана айтат. Маектеши сөздү кандай мааниде айтып жаткандыгын түшүнүүсү үчүн так жана түшүнүктүү айтат. Сенин сөздөрүң маектешти мазактап же жаралап жаткандыгын түшүнсөң, сүйлөшүүнү улантуудан баш тартуу. Маектешти угууну үйрөнүү, кимдир бирөөнү кунт коюп угуу. Бул ал айтып жаткан сөздөрдү угуу жана анын сезимдерин түшүнүүгө аракеттенүү. Кечирим суроо оңой болбойт, бирок бул чыр чатакты токтотуунун мүмкүн болгон ыкмасы. Төмөнкү сүйлөмдөрдү айтууга аракет кылып көрүү. Ушундай болуп калганына мен аябай өкүнөм. Кечирип кой. Мен ушундай болушун такыр каалаган эмес болчумун деген сүйлөмдөрдү айтууга аракеттен. Сүйлөшүүлөрдү жүргүз. Кел, кырдаалды талкуулайлы деп айт. Талкууну кое тур. Бир аз тынчтануу, күтө туруу маселени талкуулоону кое турган жакшы, бирок сен биз кайрадан жолугушабыз жана кырдаалды талкуулайбыз деп ишенишиң керек. Мен азыр аябай чарчадым. Кел, эртең сүйлөшөлү. Мен шашып жатам. Кел, түштөн кийин жолугуп бардыгын талкуулайбыз деген сүйлөмдөрдү айтууга болот. Ортомчуну катыштыр. Бул чыр чатакка катышпаган кимдир бирөөнү сурануу сизге жардам бере тургандыгын билдирет. Кээде бул көйгөйгө башкача көз менен кароого жардам берет. Эгерде эстей турган болсок, биздин ар кимибиз балким таарынуу, өкүнүү, ишенбөөчүлүк абалын сезген болушубуз мүмкүн. Анткени силердин ар кимиңерде тилекке каршы жашоосунда жок дегенде бир жолу кимдир бирөө жөнү жок эле таарынткан чыр чатак биздин ден соолугубузду бузбашы үчүн карама-каршылыктуу кырдаалда өзүбүздү туура алып жүрүүбүз керек. Чыр чатакка чейин жетпеген жакшы, эгерде карама-каршылык чыгып кеткен болсо, андан чыга билүү керек.